Ассаламу алейкум, кадырман калк. Арыбаңыздар. Кайрадан эле бүгүн шарият телебөрүүсү 1,5 саат бою сиздер менен Кудай буйрса түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз бүгүнкү кыргыз элиндеги, кыргыз жериндеги кырдаалга токтолуп кетсек деп турабыз. Негизи жашоодо тарых өзүн өзү кайталайт деп айтылат. Ар дайым эл бузарлары, ар дайым бир элди урууга, улут улутка, жер жерге, айыл айылга, аймак аймакка бөлүп, бири-бирине тукуруп, уруш жаңжал чыгаруу тарыхта, эгер артыбыздагы тарыхка көз чаптырсак, пайгамбардын доорундагы окуяларга көз чаптырсак, булардын баары ушундай окуялардын бар экендигини тастыктап турат. Эл арасындагы бузукулар булар болгон, боло берет. Бирок кадырман калк, ыймандуу эл ушул эл бузарларга, дин бузарларга, журт бузарларга эч качан жол бербеш керек. Анын үчүн биз кыргыз эли ойлонуп, ойгонуп, жети өлчү бир кесишибиз керек. Бүгүн Кыргызстандагы абал аябай эле оор абалда турат. Бүгүнкү кырдаалды айлап, жылдап күтүп жүргөн адамдар бар эле. Аларга ушул табасы канып, азыр ушунчалык асмандан издегенин жерден тапкандай сүйүнүп турган учуру. Ошол эле учурда элин, жерин, динин, тилин, динин, туусун ойлогон азаматтарыбыз да жок эмес. Бүгүнкү күндө өзгөчө Бишкек шаарыны өзүбүздүн карапайым эл коргоп, сактап, баягы эл бузарларга, дин бузарларга, бандиттерге, баягы мародерлорго жол бербестен карапайым эл өзүн өзү сактап, өзүн өзү коргоп турган учуру. Мен бул окуяны, бүгүнкү Кыргызстандагы окуяларды карап олтуруп, ошол пайгамбардын доорундагы кээ бир окуяларга эсиме келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул Мекке шаарынан адамдарды ыйманга чакырган үчүн, адам болгула, уурлук кылбагыла, кыздарыңарды тири көмбөгүлө, бир Кудайга жалынгыла деп айткан үчүн Мекке шаарынан куугулган. Качанда Медине шаарына келгенде, Медине шаарында чоң уруулар бар эле. Хазрач деген өзүнчө бир чоң уруу, Аус деген өзүнчө бир чоң уруу, Жөөттөрдүн өзүнчө бир чоң уруусу бар эле. Ар дайым булар ушул уруу болуп согушуп турушчу. Пайгамбар Мадинага келгенге чейин 120 жыл бири-бири менен согушкан эле. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварага келгенден кийинки эң алгачкы иштердин бири Хазрач менен Аус уруусуну бир тууган боордош деп жарыялайт. Хазрач менен Аус ушундай ынтымак, ага ини, бир тууган сыяктуу ушундай мамилелери жакшы болуп калган учурда Жөөттөрдүн бирөөсү жолдон өтүп баратса, Хазрач менен Аус ынтымакта, биримдикте, ага ини, бир тууган, ушунчалык тынч өмүр сүрүшүп атат. Бул нерсени Жөөт көрө албай, ичи атышып, анан кийин Жөөттөрдүн арасына бардагы бир акынын айтты. Хазрач менен Аустун эли бир жерде чогулуп турат, ушуларга баргандагы сен ошол былтыркы согушта өткөн улуу адамдарды эскерип ырдагын деди. Жөөт келип, Хазрач менен Аустун ортосуна келип, алардын ортосундагы болгон согушту эскерип, силерден паланча деген улуу адам өткөн, силерден паланча деген улуу адам өткөн деп бири-бирине ушул элди тукурганда, Хазрач менен Аус бири-бирине айтча кетти. Сахабалар, кана жигит болсоң, кана ер болсоң, эркек болсоң, кылычыңарды көтөргүлө, батырыңарды чакыргыла, мына жекеме жеке, мондой бетме бет, кылча кылч согушалык деп колдоруна кылыч алып турган учурда Алла Таала пайгамбарга аят түшүрдү. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих. Ыйман келтиргендер, о мусулмандар, ойлонгула, ойгонгула, Алла Тааладан корккула,
Өлсөңөр мусулман абалыңарды өлгүлө. Вa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Силер ыйманыңарды бекем кармагыла, диниңерди бекем кармагыла. Kur'an-ı Kerim'de bekem karmagıla, bölünbögülü, jarılbagıla, ulut ulutga, uru uruga, jer jerge, partiya partiyaga, ulut ulutga bunday bölünbögülü, jarılbagıla dedi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Vezkuru ni'matallahi aleykum iz kuntum a'da'an fa'allafa beyne kulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Mu'minler ve Müslümanlar, sizler özara ulut ulut uru olup soğuşup biri-biriңер менен soğuşup turganda Allah Taala paygambar arkılуу sizlerdi boordoş dep jarıyaladı böyle. Sizler ушундай тозокко түшүп кетейин деп отко, элиңерди, жериңерди жок кылып, отко түшүп бараткан жериңерден Кудай Таала силерди бир тууган боордош деп ушул жерден куткарып коюбоду böyle. О, момундар, эсиңерге келгиле, акылыңарга келгиле, лааллакум тахтадун, балким силер туура жолду табасыңар деген аят түшкөндө, пайгамбар келип сахабаларга ушул аятты окуганда, сахабалар кылычтарын таштады, көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаштар акты, кайра бири-биринен кечирим сурашты, мусулман болушту, ага ини болушту. Бүгүнкү биздин окуялардагы кудум ушул окуя сыяктуу бир элди tukurup biri-birine tukurup biri-biri менен ulut jer-жерге bölüp бүгүн согуштурмакчы болгон күчтөр мынакей бүгүн көрүп атабыз. Аяттын уландысында Алла Таала силерден ушундай бир коомдор болот, жакшылыкка чакырышат, жамандыктан кайтарышат, жаман нерседен тыйышат. Ошолор ийгиликке жетишүүчүлөр, силерден бир адамдар болушат, кыямат кайымда жүздөрү апапакай, алар элди жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат, тоногондордун элини, жерини сактайт. Силерде кыямат күнү жүздөрү капкара болгон адамдар болот. Ошолор тозоккулар, алар элди, жерди улут-улутка, жер-жерге улут уру кылып согуштургандар деп айтты Кур'ан-ы Керимде. деп келет, жүздөрү ушундай кара болот, жүздөрүндө нур болбойт, кыямат кайымда жүздөрү капкара болуп тирилет. Алар ушул бир элди бири-бирине тукургандар, улутка менен улутту тукургандар, уру коктук колот кылып уруштургандар, партия болуп алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын алдын койгондар, өзүнүн кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан, өзүнүн кызыкчылыгын дининин, ыйманынын, инсабынын, ички дүйнөсүнүн кызыкчылыгынан алдын койгондо Кудай Таалам алардын жүздөрүн кара кылып тирилдет. Эгерде силер бөлүнбөгүлө, жарылбагыла, урушпагыла, күчүңөр кетет. Эгерде талашкан болсоңор, урушуп жаңжалдашкан болсоңор, силерди башка бир коом силердин үстүңөрдөн үстөмдүк кылат деди. Эгерде бүгүн эсибизге келбесек, бүгүн акылыбызга келбесек, бүгүн ойгонбосок, эртеге бизди башка эл башкарат, башка журт башкарат, башка адамдар тепселейт. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандарым, ойгонолу, ойлонолу. Бүгүн мамлекетти турукташ үчүн бир адам башкара албайт, милиция башкара албайт, СМС башкара албайт. Бүгүн сиз менен биз эл башкарабыз. Ар бирибиз ойлонолук, ар бирибиз ойгонолук. Балдарыбызды, кыздарыбызды, туугандарыбызды ушундай бузукулук кылуудан, келип улутка, уруга 2000 сом үчүн өмүрүнү, 2000 сом үчүн мамлекетини, 5000 сом үчүн мамлекетинин ыйманını, динин сатып, башка адамдарга курал болуудан өзүбүздүн балдарыбызды сактайлы, кыздарыбызды сактайлы, жакындарыбызды сактайлы. Мени өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө кыргыз элинин душманы болгон байкы кызтекелер, көгүчтөр келип алып, кыргыз жигиттерин, Манастын урпагын башкарганы мени жүрөгүмдү ыйлатат. Бүгүн Манастын урпагы бүгүн каяктагы байкы көк erkek менен эркек үйлөнгөн, абийри жок, намусу жок, ыйманы жок, уяты жок, бетпактар келип башкарып, бетпактар микрофон берсе, ошонун микрофонун кармап сүйлөп, ошолордун башкармасынын астында болгону кыргыз элин ыйлатат. Биздин келечегибизге бул жакшылык алып келбейт, келечегибизге балта чабат. О, урматтуу элим, урматтуу журтум, ойлонолук, жеке кызыкчылыгыбызды алыс таштап, мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин кызыкчылыгын ойлойлук. Акча сунуштагандар, жалган эле жаштардын атын жабынып алып, мамлекетибизди башка жака саткандарга алданбайлык. Терең узун ойлонолук. Бүгүн мамлекетибизди ойрон кылганга, мамлекетибизди жок кылганга
ушундай бир чоң күчтөр, ушундай бир чоң суммадагы акчалар таркатылып атат. Мына бүгүнкү абалды карасак, бүгүн ушул тыптынч турган элдин арасында кадимкидей согуш, кадимкидей ок атылып атат. Айланып кетейиндер, ойлонбойлукпу, ойгонбойлукпу? Жаштар каяктагы болбогон атын өчкө аракты ичип алып, элдин мүлкүнү тонойм деп ары чуркап, бери чуркап, кайсыл жерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жерде тонойм дегендер жүрөт. Бүгүн бары ал жерди басып алып, тигил жерди басып алып аткандар. Айланып кетейиндер, ойлонбойлукпу? Каяка барабыз? Кыргыз эли каракчы эмес го, баскын эмес го. Келиңиздер, ушул нерсени элибизди, жерибизди тынчтыкка чакырыш үчүн, элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн, динибиздин келечеги үчүн, туубуздун келечеги үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн баарыбыз биргелик. Бир жакадан баш чыгаралык, бир жеңден кол чыгаралык. Баарыбыз кыргыз элин мамлекетибизде тынчтык болуш үчүн ар бирибиз салымыбызды кошолук. Жок дегенде сөзүбүз менен, эгер мүмкүнчүлүк болсо колубуз менен, кызыңызды башынан кармаңыз, колунан кармаңыз, үйдө отур деңиз, тополоңго чыкпа деңиз, уурлук кылба деңиз, балаңызды кармаңыз. 17-18 акылы жакшы тол элек мектеп окуучуларыны эми баягы көзүнө эч нерсе көрүнбөгөн жаш балдарды бүгүн болбогон сумма акча менен алдап элди бири-бирине тукургандардан ананып кетейиндер. Келиңиздер, ата-энелер, аксакалдар, имамдар, эл башчылары, эл башкаргандар, келиңиздер, баарыбыз жапатырмак бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгаралык. Ынтымак болсок жеңебиз. Бул күндөр да өтөт. Кудай буйруса, бул күндөр да өтөт. Саясатчылар бүгүн бири-бири менен душман болуп, эртеге бир жерде олтуруп, бир жерде аш жеп, бир жерде чай ичип кете берет. Карапайым эл бири-бириз менен душман болуп кала беребиз. Ошондуктан саясатчылардын куралы болбойлук, айланып кетейиндер, ойлонолук, ойгонолук, бузукулукка жол бербейлик. Эч качан мондай нерсеге жол бербейлик. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силердин биригиңөрдө береке бар, бөлүнүп жарылсаңар күчүңөр кетет, берекеңер кетет деп айтты. Качанда бөлүнүп жарылсак жем болобуз. Кыргыз айтат, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө деп бекерин айткан эмес. Кыргыз эли бөлүнүп жарылды деп башка бөтөн элге сөз кетет деп бекеринен айткан эмес да, айланып кетейиндер. Бөлүнбөйлүк, улутка, уруга бөлүнбөйлүк. Бүгүн бөлүнө турган, бүгүн бийлик талаша турган, бүгүн мансап талаша турган мезгил эмес. Бүгүн элибиздин бүтүндүгүн, жерибиздин бүтүндүгүн, динибиздин бүтүндүгүн сактап кала турган мезгил. Ошондуктан дагы бир жолу кайрылам, айланып кетейин, жаштар, келгиле акылыбызга келелик. Келгиле жети ойлоп, жети өлчөп, бир кеселик, курал болбойлук, болбогон нерсеге алданбайлык. Алла Таалам кыргыз элибизге, кыргыз жерине тынчтык берген болсун, беримдик берген болгон болсун. Баягы болбогон нерсеге азгырылып кетүүдөн Кудай Таалам өзү сактаган болгон болсун.